50 mиң кайсында? Мунун. Азыр муногу 100 болуп атат. Муногу макей 1, 2, 3, 4, 5. Коркутуулар болуп жатат. Өлтүрүп кетебиз деген коркутуулар күндө эле болуп атат. Ошон үчүн Бу жаныбар сал иригирээк кылып койсоң болбой беле? Кечеден бери басып жатасың. Базарга жүгүрүп чыгып, мына иригирээк кылып койсоң болот го. Бир кап кылып көтөрүп жүрө баштайт. Урматтуу Курманкул Токтогалиевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерге бул мыйзамсыз иш аракеттердин бардыгыны арыз түрүндө кайрылганмын. Бул арыз сиздердин колуңуздарда. Жалгыз бой аял эненин укугуну коргоп бериңиздерди мен сиздерден өтүнөмүн. Себеби ушул күнгө чейин мага коркутуулар болуп жатат. Өлтүрүп кетебиз деген коркутуулар күндө эле болуп атат. Ошон үчүн мен сиздерден ушул ишти өз көзөмөлүңүздөргө алып бериңиздерди суранамын. Мен Ашимова Орозгул Жолдошевна бул жерге келгендигимдин себеби Мамаседов Алтынбай Мырза Махмудович мени интернет тармактарына жалган жала жаап чыгарып элдерге жаман көрсөтүү максатында ушундай нерселерди кылып аткандыгынан элдерге акыйкатты чагылдырып берген Манас ТВ каналын угуп келдим. Акысыз жардам берет деп уктум. Андан сырткары Былыкова Гүлжамал эженин номерин таптым. Ага да кайрылайын деп турам. Мен кээ бир адамдарга окшоп акча таратып, акча берип, бирөөлөрдүн үстүнөн жалган жала жапканга менде акча жок. Өзү жалгыз бой энемин, 4 баланы багуучусумун, жалгыз бой эне. Адыл Акжолулу жалган маалымат таратып, 1 жыл камалып түрмөгө деп жалган жала менен чыгарыптыр. Мен эч кандай 1 жыл камалган жокмун. Мен бул иште күнөөм жок, акмын. Себеби бул далилденген фактылар менен тергөөдөн өттү, соттордон дагы Мамаседов Алтынбайдын күнөөсү толугу менен далилденген. Бул жерде мени жалган жала менен эле элдерге жаман көрсөтүп, жалган жашыктар менен эле чыгарып атышат. Адыл Акжолулу дагы ушундай жалган темаларды коюп чыгарыптыр. Мен бул иште акмын. Нурлан Мотивди дагы мен эч кандай билбейм. Канча алып алган, акча алып алып чыгарышып атабы мен билбей калдым. Себеби алар чындыкты билбей туруп эле бир тараптама чыгарып коюшуптур. Эми бул иш боюнча айта кете турган болсом, биринчи болуп Мамаседов Алтынбай боюнча мен арыз жазганмын. 7 декабрь күнү биринчи болуп 7 миллион боюнча мен арыз жазганмын. Бул Ленинский роодусуна катталган. Бирок гражданский деп туруп мен ишими кыскартып коюптур. Кыскартып ушундай 24 февралда ушинтип жооп келатат. Гражданский сотко кайрылыңыздар деп. Андан кийин 17 декабрь күнү кармалып келди Мамаседов Алтынбай Мырза Махмудович деп угуп мен дагы ошол Сузак роодусуна келгенмин. Ошол жерде 3 потерпевшини көргөнмүн. Үмүт, Жаркын, Зайырбек дегендерди. Алар 35 жабырлануучу деп айтып атат. 35 жабырлануучу биригип 3 адамдын атынан арыз жаздырышкан. Себеби биринен бириге алып атып, ошол 3 адам гана жоопкерчиликти мойнуна алып кылгандыгы үчүн үчөө биригип Алтынбайдын үстүнөн арыз жазган. Андан сырткары бул иш боюнча тергөө мезгилинде Алтынбайдан алган мал жандыктардын акчасын толугу менен бергендигим боюнча далилдеп бергенмин. Квитанциялардын түп нускасыны тергөөчүгө берилген. 50 миллион 610 миң сом. Мен эч кандай карызым жок Алтынбайдан. Себеби бул жерде мен квитанцияларды түп нускасыны бардык перевод болгон банктардын ар биринен выпискаларына чейин алып келип бергенмин. Алтынбай ошого карабастан мени карыз деп ар жерде жаманатты кылып жүрөт. 50 миллион 610 миң сомдук квитанцияны даже мойнуна албастан бул поделка деп чыккан күндөрү дагы болду. Ошол квитанцияларды жок кылуу максатында мага 3 жолу кол салды. Ошого карабастан мен тергөөгө келип,
бүт далилдерди алып келип ошол тергөөгө катыштым толугу менен эле. Качып жүрөт, мен менен беттешкен жок деген сөздөрү бул жалган. Канча жолу беттешүүгө чакырган болсо ошончо жолу беттешкенмин. Ар бир беттешүүдө мен ошол квитанцияларды бетиге коюп бергенмин. Анын толугу менен күнөөлүү экени далилденген тергөөдө. Ошондо дагы мен күнөөсүзмүн деп азыр элдерге актанып жүрөт. Эми 50 миллион 610 миң сомдук квитанцияны жокко чыгарайын деп мага 3 жолу кол салуу болгонуна карабастан бул сотко дагы бир жолу келдим. Сотко дагы келтирбеш максатында, мендеги далилдерди алуу максатында мага коркутуу, үркүтүүлөр болду. Өлтүрүп кетемин деп ошондой ар түрдүү адамдарды артыман салды, өзүнүн тааныштарыны. Ал эми ошол далилденгенден кийин, бунун күнөөлүү экени толугу менен далилденип, жетиштүү болгондон кийин, тергөө бүткөндөн кийин сотко өттү. Сотко бир жолу келдим. Сотко келген күнү дагы мага кол салуу болду. Ошого карабастан мен сотко катышайын деп келип аттым, бирок канча жолу келсем ошончо жолу мага кол салуулар болуп атты. Бул боюнча дагы мен кайрылганмын. Соттон бул Мамасейдов Олтунбай толугу менен күнөөсү мойнуна коюлуп, далилденип, күнөөлүү экени далилденип, 8 жыл эркиндигинен ажыратылган. Материалдык зыяндын ордун толтуруу үчүн Мамасейдов Олтунбай Мырза Махмудович жабырлануучу Исмаилов Замирбек Келдибековичтин пайдасына 6,5 миллион сом, жабырлануучу Абубакиров Жаркынбек Садырбековичтин пайдасына 4 миллион 53 миң сом, жабырлануучу Абдимажитов Үмөтбек Абдимажитовичтин пайдасына 3 миллион 463 миң сом өндүрүлсүн деп соттун өкүмү чыккан. Бул соттун өкүмү, Сузак сотунун өкүмү. Ошого карабастан бул Олтунбай соц тармактардан мени жаманатты кылып, бул өкүмдөрдү жокко чыгарып, мен акталып чыктым, Орозгүл 1 жыл камалып чыкты деп жалган маалыматтар менен чыгып атат Адыл Акжол уулуна. Андан кийин бул кайрадан эле бул Жалал Абад областынын өкүмү бул 8 жылды пробациялык көзөмөлүнө чыгарып, 4 жыл пробациялык эме менен чыккан, толугу менен күнөөсүнү мойнуна алып, төлөп беремин деп жабырлануучуларга өкүнүп, ушинтип соттон чыккан 4 жылдык пробациялык менен эч кандай акталып чыккан эмес. Мен акталып чыктым деп атат, акталган эмес. Бул Жалал Абад областык сотунун өкүмү. Бул Ташка Сабыр экен чыныгы аты, мурунку положенецмин деп өзү айткан. Бул биз тергөө мезгилине келгенимде мен ошондо тааныгам бул Ташканы. Мен атым Сабыр деп айткан. Сен арыз жазбайсыңбы? Биз арыз жаздык го десек, дегенимде бул айткан, мен положенецмин, мен Жалал Абадты кармап турган положениеде отурган баламын, эч кандай мен арыз жазбайм эч жерге деп туруп, милицияхананын дарбазасынан тергөөчүнүн эме кабинетине кирбей койгон. Өзү арыз жазбай койгон. Бирок Адыл Акжолуна барып туруп, мен Орозгүл качып кеткен, мен таппай атам деп жалган көрсөтмө берип атат. Бул жалган жала жаап атат мага. Бул өзү арыз жазбай койгон. Өз ыктыяры менен арыз жазган эмес. Бул болсо Жаркын Абакиров Жаркындын бир тууган иниси Алтын. Буну дагы ошол жерде көргөнмүн тергөөдө. Бул кимдин тарабыны, Жаркындын тарабын талашып келгенби билбейм. Бул эч кандай бул жерде эмне ойдо мени жамандап атат, буну дагы түшүнгөн жокмун. Бул Абакиров Жаркын бул болот. Бул Буркан деген адам экен. Өзүн ошол жерде тааныштырган, мен Бурканмын деген, 35 потерпевший бар, 35 жабырлануучунун акчасын Орозгул жеп кетти деп атат. Бул жалган сөз. Бул 35 адам биригип, 3 адамдын атынан гана арыз жазылган. Ошолордун бири бул Буркан. Буркандын мал коюна алган эмесине соттон өкүм чыккан, бул Жаркындын атына чыккан. Буркан Жаркынга бергендиги үчүн. Эми бул Рүстөм деген дагы бул ошол Жаркындын атына
Жаркынга берген экен. Жаркындын соттон өндүрүлсүн деп чыккан өкүмдүн ичинде бунун дагы мал кою бар. Малдарым бар деп атат. Бул Рүстөм деген экен. Бул дагы жалган маалымат менен чыгып атат. Адыл ак жолуна жалган маалымат менен чыгып атат. Bundan men эч кандай тааныбайм дагы. Буну ошол тергөө мезгилинде көргөнмүн. Мен bundan эч кандай эч нерсе алган эмесмин. Bunun мал кою Абакиров Жаркындын атынан арыз жазылып, Олтунбайдан өндүрүлсүн деп өкүм чыккан. Азыр көрсөтүп өттүм го. Бул боюнча кетсек, Мансуров Даминжан. Бул дагы мага эч кандай акча берген эмес. Мансуров Даминжан бул Олтунбайдын шериги. Себеби азыркы күнгө чейин короо иштетишип, мал койлорду бекиткен мал койлоруну ошол базарларга сатып жүрүшөт. Бекиткен элди алдап алган акчасына Келечек базарынан валюта ачып алышкан. Өзүнүн квитанциясы тиркелген. Тергөө мезгилинде алтындын өзүнө акча которгон. Бул чогуу иштешкен адам. Бул дагы жалган жала менен ошол Адыл ак жолунун каналынан чыгып атат. Мени жамандап. Бунун колунан эч кандай акча алган эмесмин. Азыркы күндө Алтынбайдын шериги болуп, булар мал кой сатып, азыр деле базарда жүрүшөт. Экөө биригип Келечек базарынан валюта ачып алышкан. Мансуров Даминжан. Бул дагы мага жалган жала жаап жүрөт. Бул адамдардын бардыгы мага жала жаап туруп, жалган маалымат менен чыгып, мени жаманаттык кылып көрсөтүшүп атат элдерге. Соттун өкүмүнө карабастан, соттун өкүмү ар биринин колунда бар, себеби ар бири сотко катышкан. Тергөөгө дагы катышкан. Ошого карабастан күнөөсүз адамдан акча талап кылып атышат. Бул өкүм Олтунбайга чыккан, өндүрүлсүн деп, бул менден акча талап кылып, ошол Адыл ак жолуна барып, мени жаманаттык кылып чыгарып жүрүшөт. Эми акчаны албаган болсо менден, анда каяктан берекет, грант берекет Бишкек базарынан месте алыптыр, 25 000 доллар деп айтылып жүрөт. Эки этаж үйлөрдү алыптыр. Бишкектен үй алыптыр, карындашына үй алып бериптир деген сөздөрдү угутабыз. Кайсыл акчага валюта ачтан да Даминжан экөө ошол акчалардын бар жогуна өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштетип алып, мага курук тоомат кылып атышат. Адвокатыма 800 000 бердим деп интернет булактарында жүрөт. Акчасы жок болгон болсо, алданып калган болсо, эмне себептен 800 000 каяктан таап берди? Ошол акчалардын эсебинен таап берип атат. Эми жалган жала менен эле мени жаманаттык кылып элдерге жаман көрсөтүп жүргөндүгүнө байланыштуу мен сиздерге кайрылып келип элдерге кайрылайын деп келдим. Соттун өкүмүнө карабастан, тергөөнүн жыйынтыгына карабастан, ошо Олтунбайдын Мамасейдова Жазгүл деген аялы кайрадан эле менин үстүмөн арыз жазып атат. Күйөөсү экөө бир эле арызды кайталап жазып койгон. Камалып алып алтын жазган арызды 40 миллион деп. Аялы кайра эле Арабанга барып жазып койгон. Себеби Арабанда эч кандай кылмыш болгон эмес. Эч кандай иш дагы болгон эмес, бизнес дагы болгон эмес. Ошого карабастан Арабандын аймагында бул иш козготушуп алган. Молдоев Бегали дегенге 250 000 сом берди деп бул адам жүрөт. 250 000 сом берип, иш козготуп бересиң деп акча менен арызды каттаттырып коюшкан. Молдоев эмне себептен бир эле арыз сузакта болуп аткан кылмыш иши кылмышка тиешеси жок аймактарда каралып жатат. Бир эле иш эки жерде каралып жатат. Бул мыйзамга туура келбейт деп ойлойм. Себеби бул шериги Арабандан болот. Азыркы учурда бул экөө короосуна бекитишип алып мал койлорду азыр деле иштеп жүрүшөт. Шериги Арабанда болгондугу үчүн ошол тааныштарына акча берип 250 000 сом иш козготуп алышкан, дагы деле ошентип иштеп жүрүшөт. Буларга мыйзам чегинде чара болобу, болбойбу деп кайрылып келдим.